Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Нурайым Жусупбекованын «Эки доорго бир жүрөк» аттуу романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. 4 бап. Борбордогу жашоонун өзгөчөлүктөрү. Күнүмдүк түйшүктөргө алаксытып убакыт өтө берди. Асел иштеген долборлоочу институттун иш кагаздарына урулган мөр сымал бири-бирине окшош иш күндөрү жана үй түйшүктөрүнө алаксыткан жөн күндөр чууруп өтүп жатты. Жарым жылдан кийин бир бөлмөлүү батир алууга жетишкен Алик институттан кетти. Албетте, ал дагы эле болсо агасынын түртмөлөөсүндө мамлекеттик курулуш мекемесинде бошогон жакшы кызматка которулду. Баягы жаңы жылда мамилеси бузулган экөө кокусунан жолугушуп калышкандарында кесиптештер катары жүрүштү. Жанаша басып жактырышкан жаштардай мамилеге эми каалоолору болбогондуктан алдыдан чыкса саламдашкандан, алыстан көрүшсө баш ийкеп учурашкандан ашышкан жок. Асел ачууга алдырганын аңдап жүрдү. Бирок бул жигитке карата жүрөгүндө тунук сезим болбогондон кийин өзүн өзү алдагысы келген жок. Ооба, эгер Аликке деген кандайдыр аруу сезими болсо, ал эч нерсеге карамак эмес. Кээде жумушунан атайлап убакыт өткөрүш үчүн жөө кайтып келе жатып, аны менен бирге баскан жолдо элес булас эстегенинде студент кезинде блокнотуна жазган ыры көңүлүнө кайрадан жаңырыктачу болду. Мен сүйүүнү күтүп жүрөм. Күтүү бирок кандай кыйын. Жакшы көргөн адам тартса муюмакмын, тирүү жанмын. Эч келбеген бул сүйүүмдү кусалыкка алмашканмын. Мага жакса ага дагы балким мен да жага алмакмын. Качан көзгө жарк этет деп эки жакты каранамын. Күчүм, эрким жетпей барат, укмуштуудай кусаландым. Көрүнүп көрүп каламбы деп көп көчөнү араладым. Чогуу иштешкен кесиптештери Аселге сырдуу карап, ал ан сайын тамашалачу болду. Качан бизге той жедиресиң? Сенин той боорсокторуң менен чучугуңду күтүп турабыз. Бул суроого так жооп таба албай, Аселдин өзүнүн да чыдамы кетип жүрдү. Айланада көп эле жигиттер жүргөнсүйт. Чогуу иштешкендердин арасында деле жүрөгүнүн ээсин издеген бойдоктор бар. Бирок сыртынан болсо да алардын эч бирине баягы туулган шаарында иштеп жүргөндө камчыны биринчи көргөндөгүдөй көңүлү ийип, жүрөгү болк этип кое элек. Же болбосо төрт жагы төп сыяктуу сезилген Кубат Асановичти көп кыздар жактыргандай тымызын сезим менен кимдир бирөөнү сыртынан сүйө албай койду. Ал өзү деле жигиттердин эч кемчиликсизин тыкыр тандап жүргөн жери жок. Алардын анча-мынчасына көз жумгусу келсе да, эч кимисине жүрөгү болк этпегенине, сыртынан болсо да жактыра албай жатканына түшүнө албай койду. Жигиттердин баары эле өзүн менен байланыш түзгүсү келбегенсийт. Ал эми сүйүүнүн таттуу учурларын эстегенинде жүрөгү дүкүлдөй согуп, аба жетишпегенсип аптыгып кетчү. Тилекке каршы Азатка болгон балалык сүйүүсү эс тарткан улуу киши камчыга карата ойгонгон. Куру үмүткө сугарылган секелек сезимдерин ал башка аялга баш кошуп тебелегени, өзү эс тарта түшкөнүндө жолуккан Аликтин алдыга чоң максаттарды койсо да сүйүүгө олуттуу карабаганы аны жигиттерге болгон ишенимин азайтып, коркутуп койгондуктан түбөлүк баш кошо турган адамын элестеткенде ойлору бырын-чырын түшө бытырап, эч кандай образ көңүлүнө келбей калчу болду. Мындан улам байкабай эле кыялга берилип кеткен ал, биринчинин таза сүйүүсү, экинчинин турмушка эстүүлүк менен караганы, үчүнчүнүн камбыл мамилеси, төртүнчүнүн эмгекчилдиги бир адамга бириктирилип тартууланса, кыялдагы сүйгөнүм жаралат беле, деп жолбун, бирок жагымдуу ойлорго тушугуп, көптү эңсегени үчүн өзүнө өзү күлүп жибербегенге канча аракеттенгени менен кармана албай калат. Анан мультфильмдеги күлгөн сайын үлпүлдөктөрү учуп, чоң кашы кичирее берген каакым сыяктанып барып, акыры сустая түшөт. Модадан калбоого аракеттенгендиктен дайыма сымбаттуу жүргөн ал жагымдуу жылмая, сылык учураша узун далис аркылуу дээрлик бүт чеберкананы аралап тыкылдай басып, өз жумушчу ордуна басып өткөндө, мында иштеген кесиптештери
архитекторлор, инженер-конструкторлор, суу канализациялык системанын инженерлери, техниктери, устакананын башчылары аңкая карап калышып, анан учурашкыча шашышат. Жумушта жүргөндө анын маанайы дайыма жакшына, жааматтагы жүрүш-турушу жигердүү жана турмушка болгон көз карашы түз. Ага өзүнүн секторунун башкы архитектору көз салып жүргөн. Бул жан дүйнөсү бай адамдын негизги кесиби сүрөтчүлүк эле. Анын устакананын башчысы тост айткыч эле туулган күн ээсинин сырткы кебетесин келиштирип, тамашалуу достук шарш тарта салган чоң өнөрү бар болчу. Ошондой эле ал борбордогу көптөгөн курулган жана курулуп бүтө элек имараттардын, өндүрүштүк граждандык курулуштардын долбоорлорун чийген адис болчу. Эң негизгиси ал чыныгы адам эле. Бир жолу Чыгыш 5 микрорайонунда курулуп жаткан кабаттар ортосундагы тепкичтери башкача долбоор менен курулуп жаткан бир монолиттүү имараттын авторунун жоктугунан улам Аселге анын кээ бир чиймелерин тактап, өндүрүшкө берүүгө уруксаат алуу үчүн бул өзүнүн 10 жаштай улуу гениалдуу архитектордун кабинетине кирүүгө туура келди. Чиймедеги анча-мынча техникалык жерлерин сүйлөп аңгемелешкиче көңүлүн көтөрүүгө аракеттенди. Жашоо жалаң гана жакшы күндөрдөн турбаса да, аны болбогон түйшүктөр менен өткөрүп жибербеш керектигин айткан ал, маселенин чечилишин чыдамкайлык менен күтүп турган кыздын жүзүнө тигиле карап суроо узатып: "Сендей сулуу кыз эмдигичи бирөөнү бактылуу кылбагандыгына, өзү да бой жүргөнүнө таң калам" деп күлө бага караганда, бул тамашачыны аралаш сөзгө Асел да күлүп жиберди. "Сендей 4 жагы төп келген кызды көрбөгөн жигиттер көзүн жумуп жашап жүрүшөбү? Балким өзүңдү чектеп койгонуңдан улам жалгыз жүргөндүрсүң. Сен кичине өзүңдү эркин кармасаң, жигиттер да тартынбастан жаныңа келишер беле. Жакшы кураң өтүп баратат. Айта кой, сага кандай күйөө керек? Мен сага жардам бергим келет. Майга буланган буштактай болуп жашайсың. Үй бүлөнү долбоорлоо бул үй курган сыяктуу эле эркектердин иши. Ошондо да жер пайын мендей архитекторлор түптөсө бекем да болот, жарашыктуу да курулат" деп кесибине жараша тамашалай сүйлөдү эле Асел кайрадан күлүп жиберди. Жамааттагылардын бардыгы анын ар бир үй бүлөлүк майрам сайын аялына асыл таш, алтын күмүштөн турган белек берерин билишчү. Өзүн жакшы адам катары суктана карап турган кызга ал жакшы сунушу бар сыяктанып, ишенимдүү түрдө суроо узатты. "Мисалы, эртең кечинде эмне кыласың?" "Негизинен орчундуу деле жумушум жок" деп Асел ишенимсиз түрдө жооп берди. "Анда эртең мен сени өзүмдүн бөлөм менен тааныштырам. Ал бойдок, ювелир болуп иштейт. Менден сен жөнүндө көптү уккан жана ага сен сыртыңдан жагасың. Анткени эки өңүрдүн тең бактылуу болушуңар үчүн мен күйөрмандык кылып келе жатам" деп ал олуттуу сүйлөдү. "Сиз кандай деп ойлойсуз? Жолугушууга барыш үчүн биринчиден адамды жакындан билип, жок эле дегенде сыртынан 1-2 жолу көрүшүң керек да. Мен болсо аны мурда эч качан көрбөсөм, кантип жолугушууга барам? Аны жакындан билүүнүн сага эмне кереги бар? Өзүң турмушту түшүнгөндөй көрүнөсүң, бирок жашоону билбейсиң, кийин түшүнөсүң. Мен сени жаман адам менен тааныштыра турган киши эмесмин. Ал 42 жашта. Сендин болгону 15-16 жашка улуу, жогорку коомдо өзүн алып жүрө алат. Адамдар менен сүйлөшө билет. Хан сарайдай болгон үйүндө жашап, борбордогу саналуу делген чет элдин машинесин тебет. Бул күтүүсүз сунуштагы берекелүүлүктөн Аселдин деми кыстыга түшкөнсүдү. "Мен ойлонуп көрөйүн" деп кесе жооп берген ал, өз жумушчу ордун сагына түшкөнсүп шарт бурулуп чыга жөнөдү. Эртеси күнү эч жакка чыккан жок. "Качандыр бир анысында көрөрмүн" деп бул тууралуу ой жорганда өзүн жооткотуп жүрдү. Анын өзүнүн кыйла жашка улуу экенин эстегенде Асел өзүнүн карадалы болуп баратканын сезди. Көптөгөн курбулары турмушка чыгышты. Ал тургай жолдору бөлөк кеткендерине 1 жыл өтө электе Алик да үйлөнүп тынды. Ошентип ал бир күнү капысынан Алиги күйөрман болгусу келген архитектор байке менен тепкичтен түшүп баратып бетме бет жолугуп калганча, тиги киши менен кезигүүгө эрдиги жетпей жүрдү эле бул байке дагы бир өтүнгөндө жолугушууга бармай болду.
Андыктан бул жолугушуунун алдында шифонердин ачып, ал бай менен жолугушуш үчүн көйнөк караштыра баштады. Дээрлик баардык кийимдерин кийип күзгүнүн алдында өзүн сынай карап көрдү. Улуу киши экен. Узун этек көйнөктөрүмөн кийип барсамбы, деди. Жок, кичине өзүмдү эркин сезейин деп кыска этектүүсүн кийип көрдү. Жакпаганда юбка кофтачан бармай болду. Кайра айнып костюм шымчан болуп көрүндү. Ошентип улам бирин жактырбай атып чарчады. Кап, ким менен жолугушуп жатканымды сезиш үчүн жок дегенде анын сүрөтүн көрсөм болот эле деген ойго кетип, жолугушуудан айнып да кала жаздады. Батирде өзү жалгыз болсо дагы бөлмөсүн бекитип, 5-кабаттын терезесинен бирөө карачудай болуп парданы тартып алып, кийинип чечинип жатты. Мындай жашырынганы ашыкча болду. Анткени батири ичтен бекитилип, үйдө эч ким жок эле. Ана сейрек ойлонуп алып, эмнеге эле өзүнчө кымырынып, кысынып жатканын түшүнө алган жок. Анткени күйөрманы баамчыл сүрөтчүлүк көзү менен байкап, өзгөрүшү керек экенин айтканын эстеди. Мындан улам эми кандайдыр өзгөрүш керек го деген ой башынан кетпей туруп алды. Бир маалда өзүнүн белинен ылдый этеги чачылуу жибек жоолук менен курчанган жарым жылаңач денесин, татынакай төшүн сын көз менен карап суктанып алды. Анан музыканы коюп, денесин жылан сыяктуу ийрелеңдете баштады. Мындан соң дагы жакшы натыйжа үчүн жылаңач бутуна кызыл туфли кийип, чачын кое берип, өзүн өзү жактырууга аракет кыла баштады. Бөдөнө тумшук төшүн кош колу менен айландырып алып, сыналгыдан көрүп жүргөн батыш бийчилерин туурап бийлей баштады. Мен эс тарттым, мен жуп таптым, мен сүйөм, мен сүйүлөм, өзүмдү чектеген алкактан чыгам, деп улам кайталай шаңдуу сүйлөп, өзүн абдан сексуалдуу сезди. Кандайдыр кубаныч жүрөгүн толтуруп баратканын туйду. Жибек жоолуктун кыйыгынан чыга калып жаткан өзүнүн апакайынан келген жылаңач бутун көрүп дүүлүктү. Бир маалда табарсыгы толгонун сезип, ажатканага барып келип, бут кийимин чечип, үстүн кийинди да өзүн тынчтандыра баштады. Өзүңдү мындай түрдө эч качан көргөн эмессиң, курдашым, деп өзүнө өзү айтып, ичинен ойлонду. Чыныгы таланттуу адамдын таасири кандай? Качан мага өмүрлөш эркегим жолукканда мен ага кандай каалоосун кандыруучу болоорумду билем. Анткени менин денем да, жан дүйнөм да чоң турмуш үчүн бышып жетилди. Жыргай жылмайып алды. Дагы бир аз кое турган болсо, жаш дене эмненин ичинен чыгат эле. Аңгыча атасынын катаал көз карашы көз алдына тартылып, кимдир бирөө үстү жактан карап тургандай сезилгенде, ал өз учурунда токтонуп калды. Бирок дене ушинтип өзүнөн өзү бошоноорун жана жупташууга акырындан даяр болоорун туйду. Ушул учурга чейин ал өзүндөгү мындай сапаттарына эч качан көңүл бурган эмес. Кийинки күнү Асель күйөрман архитектор менен бирге жумуштан эртерээк чыгышты. Бул күнү ал жан дүйнөсүндө да, дене бою боюнча да жаздагы көпөлөк сымал жеңил жана шайдоот болчу. Кызыл гүлдүү көйнөк кийип, ийнине тыпырайган кара сумканы илип, бутунда алиги кызыл туфли тыкылдап баратты. Анын аземдүү иномарка машинесине отуруп, тоону карай жөнөп кетишти. Алар бүткүл шаар аркылуу кыйла барып, жаңы гана хан сарайлар түшүп жаткан районго бурулушту. Мурда мындай хан сарайларга толгон көчөлөр болбогондуктан, республика көз карандысыздыкка жетишкенден 5 жыл өткөндөн кийин эл шаардын бул мааласын падышанын айылы деп атайт. Келишимдүү адамдын кычыраган бир башкача автоунаасында баратып, ал өзүнүн жашоосу чындап эле чоң өзгөрүүлөрдүн алдында турганына ишенди. Ал өзүн баардык каалоолорун кандырган, чырың көтөргөн чыныгы эркектин жөн гана аялы болууга даярдап койгон болчу. Эгер архитектордун бөлөсү менен турмуштук жолдору бириксе, бул эки үй бүлөнүн ынтымагы дагы да бекемделээрин, ошондо архитектордун аялы экөө кимдин күйөөсү эмне белек кылганын мактаныч кылып айтышаарын кыялында болжоп да алды. Өзүн бай Аселге айландырган мындай жакшы ойдон улам алтымызын жылмайып жиберди. Аська, билип кой, мен силер менен көпкө чейин боло албайм. Анткени жумуштарым көп. Тааныштырып бир аз отургандан кийин эле кетишим керек. Силер өзүңөрчө сүйлөшүп отуруп бири-бириңерди байкайсыңар. Кийин эмне кылышты өзүңөр чечесиңер. Бирок билип кой,
Сен ага жөн гана аял болуп берсең, алдыңан башка бир бай жашоонун эшиги ачылат. Көптөн бери башка Асел болгум келип жүрөт, деп Асел жылмая жооп бергенде экөө жарыша күлүп жиберишти. Бөлөңүз сизден да улуу экен. Эмне үчүн ушул убакка чейин үйлөнбөй келген? Деп сурады кыз бара түшкөндөрүндө. Жаш кезинде үйлөнгөн. 15-17 жаштагы 2 уулу бар. Алар мурунку кайненеси менен турушат. Аларга бөлөм жардам берип турат. Мурунку аялы сүрөтчү болчу. Ал өзүнөн кем эмес таланттуу киши менен Израилге кетип калган. Ал абдан эркиндикти сүйгөн келин болчу. Качан каалаганында чачын такырайта алдырып салчу. Эки жыныстагы адамдарды жылаңач тартканды жакшы көрчү. Ой, мен анчалык деңгээлде кызыктуу боло албайм, деп сөзүн бөлдү Асел. Баары жайында. Менин оюмча ага сен сыяктуу кыз керек. Болбосо ичип кетет же көөп кетет, деп сөзүн улантты ал. Ушул ирмемдерде ал бул киши менен барып, тиги менен таанышкысы келбей кетти. Ал азыр сезилип жаткандай кылып өз жашоосун түп тамырынан бери өзгөртүүнү пландаган эмес эле да. Аңгыча чоң үйлөр курулуп жаткан көчөнү аралап барып, бир үйдүн алдына токтоп сигнал берилгенде, дарбазаны кандайдыр бир кереметтүү жомоктордон чыга калгансыган, абдан таза жана тыкан кийинген орус улутундагы келишимдүү чал ачып, машина мында кирип көнүп калгансып ичкери токтоду. Асел 3 кабат үй менен короонун күтүүсүз көрүнгөн ички сырткы жасалгасынан оордунда катып, оордунда тургусу келген жок. Архитектор анын бул аракетсиздигин аялдык адепти сактап атканы катары көрүп, айланып басып келип, эшикти ачып, ийиле берип колдон алып сыртка чыгарып, ошол бойдон коштой басып үйгө киргизди. Кинодогудай болду го, деп жылмайды Асел. Эшигинин төрүнө чейин ат чабымдай сезилген зор залдын ортосундагы үстөлдүн дүйүм тамактан улам эл айткандай бели ийилип туруптур. Оймолонуп чиймеленген өрүк жыгачынан жасалган, айланасында да ушундай эле кооздуктагы 12 отургуч коюлган үстөлдөгү бул дасторкон бир нече киши үчүн жайылгандай сезилди. 3 киши тамактанышы үчүн идиштер коюлса да, мында эмнелер гана коюлган эмес. Кара жана кызыл икрашып алган бутерброддор, түрдүү балыктар, уйдун жана үндүктүн куурулган бууга бышырылган эттери, салаттар жана куурулган жашылчалар бир башкача түзүлүштөгү хрусталь вазаларга салыныптыр. Өзүнчө коюлган үстөлчөдө советская шампаны баш болуп ичемдиктин түрү койкойто коюлуптур. Ак, кызыл, француз шарабы, ром, коньяк жана таза арак. Ар бир меймандын алдына 2ден фужер жана чех өндүрүшүнөн чыгарылган Мадонна табагы менен күмүш кашык, бычак жана сайгыч коюлуптур. Таманына персид килемдери төшөлгөн зор залдын экинчи жарымына кызыл булгаары менен капталган жыгач туткалуу диван жайгашыптыр. Анын алдына журнал үчүн жалпак үстөл коюлуп, дубал түбүндөгү ушундай эле бийиктиктеги кызыл өрүктөн жасалган тумбада чоң экрандуу сыналгы жана музыкалык борбор турду. Портьерлер жана абдан зор жана кооз хрусталь люстралар жомоктогудай болчу жана чет эл тасмаларын эске салып турду. Өзүн коштогон кишинин эрки менен бараткан Асел айланадагы көз тайгылткан байлыктан башы айланып нес болду, үнү чыкпай калды. Мындай аземдүүлүк менен байлыкты ал бүт өмүрүндө көргөн эмес. Мындан улам күмөндөндү. Бул жерде ювелир эмес барон жашайт окшойт. Мына ушундан улам майдагы быштак жөнүндө сөз болгон турбайбы? Архитектордун бөлөсү жумшак булгаары отургучта отуруптур. Турмак тургай конокторун көргөндө ал былк этип да койгон жок. Жакын келишкенде ага кол бериш үчүн архитекторго эңкейгенге туура келди. Тааныштырылганында Асел түз турду. Эңкейип кол берген жок. Менин атым Сатар. Сиз менен аты жөнүмдү толук айтпай жөнөкөй таанышайын, деп ювелир жөн жай сүйлөп үн катып, бир аз алдыга ынтылып, кыздын колун акырын алып, назик гана өөп койду. Жумшак диванга отурууну сунуштады. Келиңиз, менин бөлөмдү суктандырган, анын айтуусу боюнча башка дүйнөдөн келгенсиген сулуу кыз. Аруу таза кол жеткистей сезилип, ал айткандай эле бар экенсиз. Көптөгөн жигиттердин сизди көрүп башы айланган окшойт, деп мактоо айтып жатса да, үнүнүн кайдыгерлик байкалгансыды.
Мына мен дагы сиз менен таанышуу каалоомду кандырып отурам. Ал колун төшүнө ала бергенде үнүнөн ынтызарлык сезилди. Диванга отургандагы аңгемелешүү көпкө узарбады. Чачы артка тыккан таралган, ак жакалуу бозомтук өңдөгү көйнөкчөн орто жаштардагы орус аял кирип, баарын дасторконго чакырды. Залдагы баардык оокаттар жашыл, күрөң, көк, күңүрт боз өңдө болчу. Бир гана жанына сыналгы менен музыкалык центр, тыкыз коюлган колоннанын башкы жагында турган каралжын жана кочкул жашыл өңдөгү майда оюулар тартылган ваза чымкый кызыл өңдө. Бул кебетеси Кытай өндүрүшүнөн чыккан ваза болсо керек. Бирок мындай оокат тууралуу Аселдин түшүнүгү да жок болчу. Сатар күрөң гүлдүү көйнөкчөн, боз агыш костюм шымчан экен. Ошондой эле агыш кооз гүлдүү килем үстүнөн ак байпакчан жүрдү. Бул имаратта бир гана Аселдин кызыл гүлдүү көйнөгү гана алиги кызыл ваза менен шайкеш келип турду. Качан туруп дасторкондуу үстөлгө өтмөкчү болушканда Асел үй ээсине көз жүгүртө берип, бул адам өзүнүн табитиндеги эркек эмес экенин түшүнө калды. Кодо бойлуу, тегерек жүздүү, сыртка чыгып кетчүдөй болгон тосток көздүү, анча чоң болбосо да бөрсөйгөн курсагы бар бул кишинин сол колунун ортосунда 4 чарчы мөөр сымал көзү бар абдан чоң алтын шакек анын эбегейсиз бай экенинен кабар айтып тургансыды. Сатардын табигый түс экени күмөн санаткан уюлгуган күрөң чачы бар экен. Бул киши кино тасмалардагы цыган баронуна же Италия мафиясынын башчысына окшош болчу. Эгер алдын ала кожоюндун ювелир экенин айтышпаган болсо, Асел анын кесиби боюнча ушундай ойдо болмок. Мындагы аземдүүлүккө караганда бул киши ювелир устасы эмес. Ювелирдик буюмдар сатылган дүкөнү бар соодагер десе жарашчудай. Кыз бул адам тууралуу ушундай болжолдогуча берекелүү дасторкон боюнан орун алышты. Татьяна Викторовна, сиздердин кызматыңыздарда, деп ал өзүнүн үй кызматчысын тааныштырды. Кебетеси ал мындагы бирден бир ашпозчу да, официант да окшойт. Бул аял жанагы дарбаза ачкан чалдын аялы болчу. Бул үйдөгү кароолчулук, от жагуучулук, бакчачылык иштерин, деги эле кыбыр эткен жумуштардын баарын кылдыраткан жумушчу ошол киши эле. Күйөөсүнүн бир топко кичүү бул аял Сатардын ювелир шериктеринин бирөөсүнүн тууганы болчу. Кожоюнга катуу берилген алар кородогу чакан тамда ынтымактуу жашап жатышкан. Алар мурда Борбордогу чоң заводдордун биринде иштеп жүргөндөрүндө кыскартууга кабылышты. Ошентип жашамал куракка келгенде жумушсуз калышкан алар мамлекет тарабынан тиешелүү компенсациясын алышса да, бул өп-чап акча жашоого жетишсиз болгондуктан бөлөк жумуш издешип, ювелир туугандарынан жардам сурашкан. Жумуштан бошоп, келечекке карата коркунуч жаралып, кар чарбага, пенсияга чыгаарга дагы көп убакыт бар болгондуктан сарсанага баткан жубайларга тууганы тарабынан Сатардыкында иштөө сунушу купулга толбой коймок эмес. Ошентип алдында айтылуу 1000 түркүн аттуу чарба товарларын саткан дүкөнү бар имараттагы батирине небересин, кызы менен күйөө баласын калтырып бияка келе беришкен. Булар үчүн эми ден соолук, тынччылык, баш калка жана курсактын тоюшу эң негизги байлык болчу. Былтыр бул хан сарайдын курулушу аяктаары менен алар үчүн социализм бүткөн. Алар өзүлөрү үчүн эң ыңгайлуу жашоону түзүп берген капитализмге өтүштү жана канчалык эңкейип иш кылышса да, чөнтөктөр ошончолук советтик рубльга толуп, филиалдары бар бардык союздук республикаларда иштеп турган СССРдин сактык кассасындагы күйөөсү экөөнүн эсеби да өсүп жүрүп отурмакчы. Бул учурда Совет эли башкача ой жүгүртө баштаган. Көптөр ишкерлик кыла баштап, кооперативдик кызматтардын көптөгөн түрлөрүн жүргүзүшүп, таба турган кирешелери өзүлөрүнүн көз каранды эмекенине түшүнүп калышкан. Эң негизгиси мыйзамды бузбаса, мамлекетти алдабаса, ишкерликке эч ким бут тоспой калган. Кожоюнду алдабагыла, анын бир да оокатына тийбегиле, тескерисинче мүлкүн көздүн карегиндей сактоого тырышкыла. Чыгашалар жазылган китепке сокур тыйын коротсоңор да белгилегиле деген кеңешти аларга өзүлөрүн Сатарга жумушчу катары сунуштаган ювелир тууганы айткан.
жердигинде чынчылдыгы бар алар карыганда туруктуу жумуш тапкандарына сүйүнүшүп, иштеп баштагандан тарта кожоюнга ак ниеттүүлүк менен берилишкен, милдеттерин так аткарышкан. Сатар аларга ишеним артканы менен башында чынчылдыктарын ар кандай жол менен текшерип да көргөн. Химиялык тазалоого алып барыла турган костюм шымдын чөнтөгүнө атайылап бир тутам акчаны калтырып койгон. Татьяна Викторовна аны алып кожоюндун уктоочу бөлмөсүндөгү тумбага тыкаан иреттеп коюп койгон. Ошондой эле базар менен дүкөндөгү азык түлүктүн орточо баасын дайым билип, Татьяна Викторовнанын сатып алуулары менен дайым салыштырып жүргөн. Кынтык тапкан эмес. Күйөөсүндө машинага майда акчаларды, саатын унутумуш этип калтыруу менен сынаган. Ал дагы колу туткактыгын көрсөткөн эмес. Иномаркасын Сатар өзү айдачу. Бул машинанын тазалыгына абышка көз салчу. Үйдө кароолчу жок болчу. Анткени үйдө киши бар болгондон кийин уурулар кирүүгө батына алчу эмес. Үйдөгү азык түлүк таңкыстыктыгын баары бир эле өзү өң тааныштар аркылуу жоюп турчу. Өзгөчө бүгүнкүдөй конок тосуп, ушундай дасторкон даярдаш үчүн азык түлүк көчөдөгү дүкөндөрдөн табыла койчу эмес. Ал эми конок тоскондо кандай дасторкон даярдашты Сатар Татьяна Викторовна менен кеңешчү. Келчү меймандардын коомдогу кадыр баркына жараша дасторкон жасалчу. Бүгүнкүдөй берекелүү тамак аштар эң сыйлуу конокторго, жогорку чөйрөлөрдө баркы бар меймандарга арналчу. Бүгүн Сатар кызды көрүп, эгер көңүлүнө жакса достугун сунуштап, аны кабыл алгыдай аракеттерди жасамакчы болгон. Ал өзүнүн архитектор бөлөсүнө абдан ишенчү. Андыктан ал айткан кызды карап көрүү чечимине келген. Үйүңүз абдан кооз салыныптыр, деп кыз толкундоосунан буту колдорун майда калтырак басып турса да, сыр алдырбастан ортодогу тынымды бузуп хан сарайды мактап өттү. Сенин башка архитекторуңа рахмат. Бул үйдүн долбоорун мындан 2 жыл мурда өзү түзгөн. Ушинтип былтыртан бери конокторумду суктандырып келет. Сиз жеке менчик үйлөрдүн долбоору менен да алектенесизби? Ал эми ПТОну ким даярдады эле? Деп Асель дароо архитектор күйөрманга карап суроо узатты. Ась, биздей эски кызматкерлер ушул сыяктуу өзүнчө жумуштарга аябай курсант болушат. Кошумча акчасы менен. Сен азырынча жашсың, бирок өзүңдү жакшы алып жүрсөң, мындай иштерден сага да кайрылышып турабыз, деп күйөрман Аселди үмүттөндүргүсү келгендей сүйлөдү. Мага кереги жок. Менде ансыз деле баары жакшы, деп кыз уялгандан кызара түштү. Байкап турсам, сиз эч сатылбай турган таптаза эле кол жеткис бриллиант окшойсуз, деп күлүп жиберген Сатар сөзүн ишенимдүү улантып, дасторконго кол сунуп, тыккан жана ийкемдүү кыймылдап, кыздын табагына салат сала баштады. Бирок мындай баалуу ташка да оңдоп түзөөлөр керек. Ишенип койгула, жакында жашоо оорлойт. Заман өзгөрүлүп жатат. Баары батышка жүгүрүп калышты. Ал эми батыш болсо биздин жашообузга өзү келет. Аселдин жакшы маанайы дароо бузулду. Буга чейин партиянын идеяларын бийик тутуп, атасынын гана сөзүнө ишенген ага азыр өзү көз көрүнө эле атасы менен партияны сатып жаткандай сезилип, андыктан бул сөздөргө арданган сымал үн катты. Жок, биздин эл жакында мындан да жакшы жашай баштайт. Анткени бүткүл дүйнө жүзүндө биздикиндей өлкө жок. Батыштан көпчүлүк совет адамдары сыяктуу чочулаган кызды түшүнгөн Сатар сөздү башкага бурду. Маанайды бир аз көтөрүп алышыбыз үчүн мен бул сулуу кыз үчүн тост көтөргүм келет, деп ал кызматчыга карап ичимдиктер коюлган үстөлгө кол жаңсады. Биз эркектер адаттагыбыздай эле виски ичели. Ал эми сизге сулуу кыз, мына бул сонун даамы бар ромдон татып көрүүнү сунуштайм. Асель баш ийкеп макул болду. Анткени ал агасынын сөзүнөн улам ромдун кээде чайга кошуп ичип жүргөн кыргыз бальзамынан анча айырмасы жок экенин билчү. Алтын кыз, сен үчүн, сенин ден соолугуң менен бактың үчүн көтөрөм. Ботонукундай жайнап турган көзүңө эч качан кайгы капанын көлөкөсү түшпөсүн. Жалаң кубанып өмүр сүр, бактылуу бол, Асель. Мындан ары өзүнүн жетишкендиктеринин баасын билген, тажрыйбалуу жана баардыгына ийкемдүү адам катары Сатар Аселге жагымы жок жанагындай ааламдашуу маселелери,
бул улуу өлкөнүн мамлекеттик түзүлүшүндө өзгөрүүлөр жүрүшү мүмкүн экендиги тууралуу сөз козгогон жок. Ал дайыма бийлик тизгинин кармаган чоңдор арасында кайсы тармакка тиешелүү министрликтерде, дүкөндөрдүн иш алып баруучуларынын ичинде да, ал тургай мыйзамдагы уурулар чөйрөсүндө да өз киши болчу. Анткени анын кайсы металлга болбосун өзгөчө көрк берген жөндөмү, алтын менен күмүштү ого бетер кымбаттаткан ювелирлик таланты бардык жерде баалангандыктан, ар түрдүү тармактардын жогорку жактарынан көптөгөн тааныштарды табууга жол ачкан. Мындан улам ал кимдин болбосун таңсык табарын издеген каалоосун кандыра алчу. Бардык тармактардын жогорку чөйрөсүн эркин аралачу. Сырт жактан телефон шыңгырап, аны чакырышты. Кечирим сурап сыртка умтулган анын күңкүлдөй сүйлөшкөнү азыркыча холл аталган кире бериштеги кең дализден үзүл-кесил угулуп турду. Ушундан пайдалангысы келген архитектор Аселге тике карап, үнүн пас чыгара кайрылды. Эстүү кыз бол. Сатар абдан ишенимдүү жакшы адам. Көңүлүнө жаккыдай бол. Ал сен сыяктуу таза, байоо кыз тууралуу кыялданып жүрөт. Мен өзүмдүн туугандарымдын чөйрөсүнө өзүмө жаккан кишилерди киргизгим келет. Сен так ошондой ишенчиликтүү, түз жүргөн кызсың. Эгер мунун мурунку аялы сенин тең жарымың эле асылдыктарына ээ болгондо, бөлө мага көпкө жол берчү. Ал болсо мунун баркын билбей чет өлкөгө чыга качты. Балдарым болсо кайындар бербей жүрүшөт. Аларды деле түшүнсө болот, анткени мындай баарына жетиштүү жашоо балдарды бузат деп коркушат. Апасы сымалдагы бирдеменин ичинен чыгышабы деп жандары жок. Билбейм, ал мен үчүн карыраак көрүнүп жатат. Мен даяр эмесмин, деп кыз да шыбырай жооп берди. Кожоюн үстөл боюна кайтып келип, келечектеги жакшы мамилелер үчүн дагы тостор көтөрүлдү. Биринчи тамак алынып келинип желген соң, архитектор ордунан копшолуп туруп, мен жумуштарым менен барышым керек эле. Сиздер шашпай сүйлөшүп отура бериңиздер, деди. Балким мен да барармын, деп Асел да ордунан турду. Жок, отура туруңуз. Менин меймандостугумду толук көрүп, бааңызды берип кетиңиз. Татьяна Викторовна көп аракеттенип, жакшы тамактарды жасап жатат. Дагы кала туруңуз. Анан мен сизди таксиге салып жиберем, деп Сатар да ордунан тура калып каршы чыкты. Архитектор кеткенден кийинки тынчтыкты жеңилдетиш үчүн үй кызматчысына музыка коюуну буйруп, бөлмө ичинде өзү сүйгөн Рим музыкасы жаңырды. Асел эми кандайдыр жомокко туш келгенсиди. Бир туруп али өзгөрө элек тасманын каарманына аралашып жүргөнсүдү. Бирок экөө жалгыз калгандарынан кийин Асел ого бетер корко баштады. Ал өзүнө тике карап, жан дүйнөсүн аңтарып, өзүн чечиндирип жаткансыган көз караштан көзүн ала качып, боюн жашыра албай отурду. Конференцияларда, чогулуштардын президиумунда, миңдеген көз караштардын алдында ал далай жолу отурган. Бирок азыркы абалын ал кез менен салыштырып болбойт эле. Анда мындай сүрдөбөчү, азыркыдай болуп жырткычтын үңкүрүнө түшкөн коюн сымал коркпогон. Өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи, эмне үчүн эмдигиче жигитиңиз жок? Кызыга кетти ал. Балким биринчиден өз милдетиңди жакшы аткар, ишиңди так жаса. Андан кийин гана өздүк турмушуңа кам көр деп ата-энемдин тарбиясынан улам го. Азыр ишим жайгарылган, эми гана тагдырымды байлачу кишимди чындап күтө баштадым, деп кыз анын сүрүнө алдырбай так жооп берди. Бул эң жакшы. Бирок жаратылыштагы аял менен эркектин милдеттерин, алардын кандай болушу керек экендигин бизге чейинки бир топ кылым мурда жашаган акылдуу адамдар бөлүштүрүшкөн. Бул коомдун кандай түзүлүшүнө туш келбейли жөн гана өмүр сүрүп, колуңдан келген ишти аткарышың керек. Маянаны үйгө алып келип, үй бүлөнү багышы үчүн, өз каалоолорун канааттандырышы үчүн ойлоп табышкан. А эгер сизди каалаганыңыздай камсыздап турушса, иштеп эмне кереги бар? Ооба, менин апам мурда иштечү. Азыр атам үй бүлөнүн муктаждыктарын жоюуга, бардыгы менен камсыз кылууга өзү жетишкендиктен апам кичүү иним менен үйдө болуп, чарбачылыкты өзү жүргүзөт. Апам атамды абдан сүйөт. Ушундан улам биздин үйдө баары жайында. Мен сүйүүсүз жашоону элестете албайм. Анда эмесе мен сүйүү үчүн жана биздин таанышканыбыз үчүн тост көтөрөм.
Бир аздан кийин ашпоз духовкага бышырылган жыты буркурап табитти ачкан тамак алып келди. Бул коёндун этинен жасалган рулетти сиз эч жерден жеген эмессиз. Анткени бул биздин үйдө өзгөчө гана жасалчу тамак, деп кожоюндун табитти тарттыра мактоосун тастыктагансып, бул эттин бөлүкчөлөрү оозго түшөөрү менен жагымдуу жана унутулгус даам тартуулаганча жумшак эрип, чындап эле эң таланттуу ашпозчунун ойлоп тапканы экенин далилдеп жатты. Үйдү кыдырып карап чыгууну каалайсызбы? Менин оюмча сизди бул өзгөчө долбоор кызыктырса керек, деп ал жумшак жана сылык түрдө сунуштады. Ооба, рахмат. Мен ансыз деле ички муктаждык үчүн кайда барам деп сураганы жаткам, деп жылмая жооп берди кыз. Ажаткана биринчи кабатта деле бар болчу. Бирок ювелир аны экинчи кабатка жөнөттү. Экинчи кабаттын ортосунда биринчиникинен кем калбаган кооз жасалгалуу холл бар экен. Айланта булгаары капталган дивандар, отургучтар коюлуп, алардын үстүнө кызыл кара түстөгү сүрөттөрү бар атлас жапкыч, аркага жөлөнгөнгө же чыканактоого ыңгайлуу жаздыкчалар жайгаштырылыптыр. Бүткүл үй боюнча колонкалар коюлуп, биринчи кабаттагы музыкалык борбор менен туташтырылгандыктан италиялык чебер музыканттар аткарган жагымдуу күү бул жерде да жаңырып туруптур. Холдун так ортосунда жетиштүү эле узундуктагы кара жыгачтан жасалып, жалтырата лакталган үстөл коюлуптур. Асел экинчи кабатты кыдырып келгиче бул үстөлгө десертке эмне керек болсо, ошонун баары коюлуптур. Бал муздак, ар түрдүү пирожныйлар, кулпунай жана абрикос, муз салынган идиште француз шампаны. Сатар менен Асел жалгыз калышты. Ал жаш денени дагы да жакындан сезиш үчүн кызды вальска чакырды. Албетте байоо, пакиза, жаз гүлүндөй буралган кыз ага жакты. Бул анын кумарлуу көзүнөн окулуп турду. Асел бул кишини бийлөөгө сыйлагандыгы үчүн гана макул болду. Ал кыздын кандайдыр бир сезимдерин ойгото алган жок. Бийден соң Сатар аны үстөлгө чакырып, шампан куюп, ага көңүл буруп кам көрө баштады. Үй ичин жаңыртып, бир гана дене бойду термеп, көңүл ойду көккө сермеген музыка жаңырып турду. Бардык зарылдыктар менен экөөнү камсыздаган үй кызматчысы төмөн түшүп кеткен. Үйдө экөөнүн башка эч ким жок болгондуктан кыз кысылды. Эркек барган сайын эркин сезе баштады. Сатар эгер кызга бир аз болсо да жага алса, негизгиси бул секелек эстүү болсо, анда өзүнүн сунуштарына элпек баш ийип, жашоосун бейишке айлантууга сөзсүз макул болмок. Асел болсо бул эркек табитине туура келбесин сезип, кандайдыр кереметтин жардамы менен аны жактырып калууну каалап, өзүнүн кур намысын басып, жөн гана бактылуу болоюн деген каалоосун кандырууну тымызын эңсеп турду. Андыктан кыз чыртыңдабады, чоёктободу, көңүл оюн тынчтандырууга мажбурлабады. Бул бир башкача кишинин айымынын ролун аткарууга аракеттенип, ага жаккысы келди. Болбой баратса, жок эле дегенде мурда башынан эч качан өтпөгөн мындай учурдан, өзү үчүн бир башкача сезилген бул күндөн кандай натыйжа чыгаарын көргүсү келди. Бирок ал кийинки жашоосунда мындай учур эч качан кайталанбасын да билген жок. Азыр экөөбүздүн таанышкандыгыбыздын эң маанилүү бөлүгү башталат. Кел, экөөбүз азыр брудершафт ичебиз да сен деген мамилеге өтөбүз. Асел жылмайган калыбында бул сунушка кантип макулдук берерин билбей турду. Кубанычын коюнуна сыйдыра албаган Сатарга бул адеми кыз абдан жаккандыктан бактысына ишене албай асманда учуп жүрдү. Хрусталь бокалдардагы бүртүкчөлөрү жыбырай ойноктогон шампанды колго алышып, чыканактарды бири-бирине иле беришти. Биздин жашообуз жаратылыш жараткан асыл таштар сыяктанып, күндөн күнгө жакшыра берсин. Баалуу нуклеттердин баасындай, деп айтып, кыздын колун акырын өзүнө тартып ичип жатып, бүртүктөрү ойноктой жарылып, бетке чачыраган шампан аяктай электе ал кызды карай акырын ооп, диванга такады да кумарлуу түрдө эрдинен өөп алды. Асел ага каршылык кылганга да, түртүп салганга да үлгүрө албады.
Анын аябай жакпай калган тышкы кебетеси эле болбосо, ал негизинен жагымдуу эркек эле. Өзгөчө өзүнө ханша сыяктуу жасаган мамилеси кызды кайдыгер калтырган жок. Кыз бошонууга аракет кылганы менен бул абдан кыйын болчу. Аны Сатар белинен имери кучактап турду. Кызга анын кое берүүсүн күтүүдөн башка арга калбай, көкүрөгүн колу менен итерди. Бошоноору менен сыртка качып чыгууну ойлоп турду. Өзүңө келчи, эмне үчүн пионердей болуп жатасың? Деп кызды жоошутууга аракеттенип, анын оң колунун манжаларын карай баштады. Сиз абдан башкача адам экенсиз, деди кыз эмне кылаарын билбей. Биз сизден сендиге өтпөдүк белек, унуттуңбу? Эсимде, бирок мен дароо эле мындай мамилеге көнө албайм. Мага убакыт керек. Сенде кандайдыр бир адамды өзүнө тарткан өзгөчөлүк бар. Ошондой эле башкаларды тартынтып турганда бирдемең бар экен. Кыскасы түшүнгөн жокмун. Сага бүгүнкү кеш жактыбы? Ооба, рахмат, баары сонун. Биз таанышкан ушул кечти эстеп жүрүшүң үчүн мен сага белек берейин дедим, деп ал ордунан туруп, башка бөлмөгө өтүп барды да асыл буюмдарга арналган кутучаны ачып, андан анча чоң эмес каухар көздүү шакек алып чыгып, үңүлө түшүп өлчөмүн карады да, аты жогуна чак келиши керек деген ойдо холго кайра чыгып, кызды ордунан таппай калып, эки жакты каранып алып, ванна бөлмөсүнө басып барып ачып карап, эч кимди таппаган соң шектене түшүп, короону караган терезеге жетип, парданы ачып карай берип, Аселдин калитканы жарым-жартылай ачып чыгып баратканын көрдү. Асел бул үйдөн бирөө кармап калчудай качып чыгып, аялдаманы карай ашыга басып баратты. Убакыт анчалык кеч эмес болчу. Агамындагы мейманчылоосу абдан жакты. Бирок бул байгер адам өзүнүн табитиндеги жана чөйрөсүндөгү жан эмес болчу. Анын дүйнөгө көз карашы таптакыр башка экени ачык көрүнүп турду. Асел атасынын катаалдыгын, апасынын жаштайынан абийирин сактап, бетине өмүр бою чиркөө боло турган шермендечиликтен алыс болуусун насааттаганын эстеп, бул кишиге азгырылып кеткенден коркту. Аялдамада көпкө турган жок. Автобус тез келип, дагы жарым сааттан кийин өзүнүн батиринин эшигин ачты. Кире берип, эки жакты каранып, азыр эле өзү болуп келген ювелирдин хан сарайы менен бул элиталарга арналган өлкөдөгү көптөрдүн кыялы болуп саналган батирин салыштырганында өз үйү абдан жупуну, жөнөкөй жана бечара сезилди. Ал эми панель үйлөрдө жана хрущевкаларда жашагандарчы? Кээ бир жаш адистер болсо мейманкана тибинде бир бөлмөлүү үйлөрдө тургандарчы? Кудайя тобо, деп кантип сүйлөнүп жибергенин билбей калды. Сатардын хан сарайынан кийин баары кумсарып, өңү өчүп тургансыды.